Салам урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы отурасыздарбы? Мен сиздер менен бир нерсени бөлүшүп коеюн деп чечтим. Меккеге барганда сиздерден китеп алганга жардам сурабадым беле. Көпчүлүгүңүздөр, кээ бирлериңиздер акча котордуңуздар. Мындай бир сонун китеп экен, аябай. Бул китептин аты Раудатул Уқала ва Нузхатул Фудала дегени, кыргызчасы мындай болот да: акылдуулардын багы, интеллигенттердин прогулкасы деген сөз да. Баягы интеллигенттер баягы сейилдегендей, өзүнчө бир булуттун үстүндө жашагандай жашайт да, мындай акылы күчтүү адамдар. Мына бул китеп именно ушул акылды өрчүтүү боюнча, акыл кандай иштейт, акыл деген эмнени түшүндүрөт, интеллект бар го негизи, адам акылы. Акыл адамга кандай керек, мына ошол жөнүндө айтылган экен. Аябай сонун исламий китеп. Буну мен болгону өзү 25 риалга алган экен. 25 риал. 25 риалың 25 риал 24 сомдон көбөйтсөңүздөр канча болот? 1 риалың 24 сом болот да. Ошол 24кө көбөйтүп 1 риалды баасын чыгарсаңыздар болот. Бул жерде бир сонун сөз айткан экен. Мына карасаңыздар, Килали Ибни Мубарак дейт. Ибни Мубаракка айтылды: Ма хайру ма у'тия ражул, адамга берилген эң жакшы нерсе эмне деп деди да. Адамга берилген эң жакшы нерсе эмне десе, кала горизату аклин, тунук акыл деди. Акылыңдын тунуктугу, акылың курч боло турган болсо, акылың курч болуп жакшы боло турган болсо, эң биринчи адамга берилген нерсе, эң чоң нерсе, немат, жакшылык ушул деди. Кила фа иллам якун, эгерде бул болбосочу деди да. Эгерде бул болбосочу, акылы жок болсочу деди. Акыл берилген эмес болсо деди да, аябай күчтүү. Тунук акыл берилген эмес болсо, анда эмне деп айтты? Кала адабун хасанун, анда жакшы адеп ахлак деди. Жакшы адеп ахлак деди. Кила фа иллам якун, эгерде акылы жок болсо, жакшы адеп ахлагы дагы жок болсочу деди да. Жакшы адеп акылы дагы, жакшы адеп ахлагы дагы жок болсо, анда эмне керек дедиле? Ахун салихун ясташируху, анда анын жанында болгон жакшы бир досу, акылдуу досу болушу деди да. Акылдуу досу, ага дайыма кеңеш берип, туура жолго салып тура турган досу деди. Кила фа иллам якун, эгерде бул дагы болбосочу деди да. Акылы да жок болсо, жакшы жүрүм турум маданияты дагы жок боло турган болсо, анан жакшы акылдуу досу дагы жок болсочу деди да. Же наставник деп, устазы жок боло турган болсочу деди да, мындайча айтканда. Кала сумтун тавилун, анда дайыма унчукпай жүргөнү жакшы деди. Узакка унчукпай жүргөнү жакшы деди. Демек, акылың жок болсо, жакшы адеп ахлагың жок болсо, анан сени дайыма туура жолго салып турган жаныңда жакшы досуң, акылдуу досуң, же устазың, же наставнигиң жок боло турган болсо, анда эмне керек экен сага? Төртүнчүсү, унчукпай эле жүргөнүң жакшы экен да. Сен бир сүйлөй турган болсоң, демек туура эмес нерселерди сүйлөп коесуң. Бир кыймыл аракет жасай турган болсоң, туура эмес кыймыл аракет жасап коесуң. Эми бешинчиси, кила фа иллам якун, эгерде ошол унчукпоо дагы жок боло турган болсочу деди да. Эми унчукпай жүрө албасачы дегенде, кала маутун ажилун, анда дароо келген өлүм жакшы деди да. Дароо эле өлгөнү жакшы деди да бул адамдынчы. Демек, көрдүңүздөр, эң биринчи адамга берилген эң чоң жакшылык бул эмне деп айтты? Бул акыл деди. Биринчиси акыл деди. Эгерде акылы жок боло турган болсо, анда жакшы адеп ахлак, маданият керек экен. Акылың жок болсо дагы маданияттуу бол экен да. Акылың жок болсо дагы маданияттуу бол деди.
Эгер адеп ахлагың жок болсо дагы, маданиятың жок болсо дагы, андан кийин анда сенин бир туура жолго багыштап тура турган, адеп ахлакты үйрөтө турган устазың болсун, наставнигиң болсун деди. Эгерде ал дагы жок боло турган болсо, анда төртүнчүсү унчукпай жүр деди. Анда унчукпай жүрө албасаң деди, анда сен эртерээк өлүп калганың жакшы деди да, акылсыз жашаганыңа караганда деди. Урматтуу достор, баягы айтат го, адамдын акылы көрүнбөйт дейт да. Адамдын акылы көрүнбөйт, бирок анын жоктугу билинет дейт да, көп адамдачы. Ошон үчүн кээде айтып коет го, паам бар, парасаты жок депчи, же болбосо парасаты бар, паамы жок деп коет да. Ошон үчүн урматтуу достор, бизге берилген эң чоң жакшылык бул акыл. Акылыбызды дайыма иштетип, адамды акылсыз элестетүүгө такыр болбойт. Ошондуктан акылыбызды, интеллегибизди өздөштүрөлү, дайыма окуйлу, билим алалы. Урматтуу достор, баардыгыңыздарга Кудайдын жакшылыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.